Борбордук шайлоо комиссиясынын берген маалыматына ылайык саясий өнөктүктө ат салышуу ниетин билдирген 44 партиянын ичинен 42си шайлоо фонддорун түзгөн. Тартипке ылайык атайын эсептер БШК аныктап берген РСК жана айыл банктерде түзүлүүгө тийиш. Учурда партиялардын ичинен 10 чактысы эле шайлоо фондундагы сумманы ачыктады. Алардын айрымдары фондко түшкөн каражаттарды сарптай башташкан. Шайлоо фондун түзгөн 42 партиянын ичинен да айрымдары жарышка катышуудан баш тартышкан. Алар Жаратман эл жана Агрардык саясий партиясы. 12 партия шайлоо фондуна түшкөн каражатты сарптаганы боюнча маалымат берген. Мекеним Кыргызстан партиясынын эсебине 3 миллион 35 миң сом салынган, анын 2 миллион 718 миң сому коротулду. Социал-демократтар партиясынын шайлоо фондуна 1 миллион 703 миң сом түшкөн, анын 1 миллион 544 миң сому сарпталды. Кыргызстандын Жашылдар партиясынын 200 сому бар. Бирбол партиясынын капчыгына 9 миллион 676 миң сом салынган. Партия анын 5 миллион 269 миң сомун коротту. Республика партиясынын эсебине 800 миң сом түшсө, 120 миң сому коротулду. Биримдиктин шайлоо фондуна 200 миң сом которулуп, анын 80 миңи сарпталды. Чоң Казат партиясынын шайлоо фондунда 375 миң сом, Мекенчил партиясында 11 500 сом, Ата Мекен партиясында 2 миллион сомго жакын акча, Реформа партиясында 348 миң сом, Кыргызстан партиясында 10 миллион сом, Ордо партиясынын эсебинде 200 миң сом бар. Фонд ачууга жетишпей калгандар жарышка катышуу укугунан ажырайт. Шайлоо фондундагы каражаттарды добуш берүүгө 1 күн калганга чейин толуктоого мүмкүнчүлүк бар. Эске сала кетсек, партиялар шайлоого атсалышуу үчүн күрөөгө 5 миллион сом коюшу керек. Бул каражат да шайлоо фондунан алынат. Мыйзамга ылайык шайлоо фондуна каражат 300 миллион сомдон ашпоосу керек. Ал саясий партиянын өзүнөн, талапкерлерден, жеке тараптардан жана юридикалык жактардан гана түшүүгө тийиш. Талапкерлердин шайлоо фондулары төмөнкү акча каражаттарынын эсебинен түзүлүшү мүмкүн. Талапкерлердин өз каражаттары, алар 15 миллион сомдон ашпоого тийиш. Талапкерлерге саясий партиялардан бөлүнгөн каражаттар 50 миллион сомдон ашпоого тийиш. Жеке жактардын ыктыярдуу берүүлөрү, алардын ар бири 50 миллион сомдон ашпоого тийиш. Юридикалык жактардын ыктыярдуу берүүлөрү, алардын ар бири 50 миллион сомдон ашпоого тийиш. Бирок саясий партиялардын бирине жардам берүү үчүн Эл сом жана Сбербанкта ачылган эсептер Борбордук шайлоо комиссиясынын күмөн саноосун жараткан. Бул боюнча БШКнын бардык мүчөлөрүнүн катышуусунда талкууланды. Эл сом аркылуу түшкөн каражаттар эсепке чегерилбейт. Анткени ал жерде анын физикалык маалыматтарынын бири дагы көрсөтүлбөйт. Бул негизинен алганда анонимдүү болуп калат. Атайын отурумда бул маселе каралды. Ал жерде бүтүн Кыргызстан биз буга эч кандай тиешебиз жок. Муну кандайдыр бир жарандар жасаптыр, биз укук коргоо органдарына бердик деп кайрылышкан. Ал боюнча биз дагы өзүбүздүн Борбордук шайлоо комиссиясы дагы укук коргоо органдарына кат жөнөткөнбүз. Бүгүнкү күндө алардын катышпай коюу же катышпоо деген жөнүндө маселе жок. Шайлоо фонддоруна жарандыгы жок адамдар, бийлик органдары, юридикалык тараптар, укук коргоо жана диний уюмдары каржылык колдоо көрсөтө албайт. Мындай чектөөлөр чет өлкөдөгү мамлекеттик органдарга, юридикалык жактарга жана эл аралык уюмдарга да киргизилген. Атын жашырып кайрымдуулук кылуу да мыйзамсыз болуп эсептелет. Каржылык көмөк көрсөтүү сом менен гана жүргүзүлүүгө тийиш. Финансылык тартипти бузгандар жазуу жүзүндө эскертүү алышат же добуш берүүгө 3 календарлык күндөн кечикпестен Боршайком талапкердин каттоосун алып салууга укуктуу. Мээрим Ташыбекова, Калыс Бактыбеков, 7 канал, Бишкек.